Assalamu alaikum. Амансыздар урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Жалпы мекендештер. 16 январь күнү Россиянын Сочи шаарында ММА боюнча Азиядагы алдыңкы промоутердик компания Brave Combat Federation жергиликтүү Крепос Selection уюму менен биргеликте эл аралык мелдешин өткөрүүнү пландап жаткан чагы. Кызыганда акыркы мезгилдерде жылдызы жанып, мыкты мушкерлердин сап башына чыгып келе жаткан мекендешибиз Кубанычбек Абдисалам уулу тажикстандык Жахонгир Саиджамалов менен октагонго чыгышы күтүлүүдө. Аны менен катар оор салмакта WF Global уюмунун чемпиону Жыргалбек Чомонов, UFC уюмунун мурунку мушкери Константин Ерохинге каршы октагонго чыгаары белгилүү болгон. Бул чыгарылышта сиздерге кыргыз мушкерлеринин атаандаштары жөнүндө айтып өтүүнү туура көрдүк. Канчалык деңгээлде Кубаныч Абдисалам уулу жана Жыргалбек Чомоновдордун жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү бар. Азыраак болсо да ой жүгүртүп көрөлү. Калган эми бир Алланын колунда. Анда акырындап тааныштырууну баштай берели. Ал эми сиздер каналга жазылып, видеого лайк басып туруңуздар. Алгач Кубаныч Абдисалам уулунун беттешинен баштасак. Омок Кайман аттуу кыргыз мушкеринин Бахрейндик уюмдагы 3-чү беттеш болот. Акыркы мезгилдерде Brave бул мушкерге олуттуу карап, өзүнүн социалдык баракчаларынан регулярдуу чыгарып келүүдө. Мунун да өз себеби бар. Кубанычтын аталган уюмдагы 2 беттеши биринчи раундда жыйынтыкталгандан сырткары кыргыз көрмандардын активдүүлүгү, колдоочулар армиясынын көптүгү Браевке майдай жагууда десек болот. Ошондуктан да Омок менен мүмкүн болушунча көбүрөөк иштешүү планы аларда бар экени байкалууда. 16 январь күнү боло турган мелдеште Кубанычка бул ирет Brave уюмунда дебют жасай турган тажикстандык Жахонгир Саиджамалов аттуу мушкер каршы турат. Акыркы мезгилдерде тажик мушкерлери күчтүү уюмдарда мыкты чыгып келе жаткан кези. Айрыкча россиялык уюмдарда чемпиондукка чейин жеткендери бар. Жахонгир да коңшу өлкөнүн ММА дүйнөсүндө жылдызы жанып жаткан спортчу. Анын артында да активдүү көрмандары, колдоочуларынын массасы бар. Ал эми беттештерине келе турган болсок, акыркы 6 беттешинде катарынан жеңишке жетип келе жаткан маалы. Буга чейин жакында гана Хабиб Нурмагомедовдун менчигине өткөн UFC Жемурдагы Gorilla Fighting Championship'те деңгээли өсүп калган. Себеби ал уюмда 3 беттеш өткөрүп, баарында жеңиш майрамдаган. Бирок жеңип чыккан атаандаштарынан бир гана Анвар Черчесовдун деңгээли мыктыраак болбосо, калган 2 атаандашынын Шердоктогу рекорду тескери жыйынтык көрсөтөт. Тагыраагы жеңишине караганда жеңилүүсү көп. Ага чейинки жеңип чыккан каршылаштары деле өтө мыкты эле деп айтуу кыйын. Бир сөз менен айтканда, эгерде кыргыз ММАнын деңгээли менен салыштыруу жүргүзсөк, орто деңгээлдеги мушкерлерди утуп келген. Анткени менен акыркы жолу жеңип чыккан атаандашы Анвар Черчесов чындыгында мыкты келе жаткан мушкерлердин бири эле. Демек Саиджамалов азыр жаңы деңгээлге көтөрүлө турган мезгилинде десек болот. Бир сөз менен айтканда, Кубанычбек Абдисалам уулу буга чейин Brave уюмунун алкагында утуп чыккан 2 атаандашына караганда тажик мушкери кыйла мыктыраак. Анткени менен мекендешибиздин тажрыйбасы Саиджамаловго караганда кыйла жогору экенин байкоого болот. Ал эми Жыргалбек Чомоновдун беттешине келсек, бул ардагер мушкерибиздин Brave уюмундагы дебюту. Тагыраагы бул мелдешке Крепос уюму тарабынан сунушталып катышууда. Атаандашы Крепос клубунун мушкери Константин Ерохин 38 жашта. Ал карьерасына жалпы 13 беттеш өткөрүп, натыйжада 9 жолу жеңишке жетсе, 4 ирет утулуп калган. Спорттук жолундагы гүлдөгөн мезгили чынында артта калган деп айтсак да жырашат. Себеби Ерохин акыркы ирет 2014-жылы жеңишке жеткен. Анткени менен анын тажрыйбасы жетишээрлик. Себеби өз учурунда дүйнөнүн эң алдыңкы делинген UFC уюму менен да келишим түзүүгө үлгүргөн. Бирок ал жакта Костя Байкенин жолу анча ийгиликтүү кеткен эмес. Өткөргөн 2 беттешинде тең жеңилүүгө дуушар болуп, келишимди узартуу мүмкүн болбогон. Андан соң кайра Россияга кайтып 2017-жылы ACB уюмунда 1 беттеш өткөрүп, бирок анда да жеңилген соң карьерасын убактылуу токтоткон. Ал эми кыргыз мушкерибиз жөнүндө айтсак, Жыргалбек Чомонов учурда 37 жашта. Рекорду 7 жеңиш 1 жеңилүү. Мындай алып караганда мекендешибиздин рекорду атаандашыныкынан мыктыраактай көрүнөт. Анткени менен Ерохинден айырмаланып Чомонов дээрлик бардык беттешин кыргыз уюмдарында өткөргөн. Болгону акыркы эрөөлүндө Россиянын FFC уюмунда жеңиш майрамдаган. Эми ким жеңишке жетет деген суроого келсек, чынында дээрлик 3 жылдан бери октагонго чыга элек. Ерохиндин абалы кандай экенин айтуу кыйын. Анткени менен анын тажрыйбасы күчтүү уюмдарда беттешкендигин, анын үстүнө өз үйүндө беттешерин эске алсак, чынында Крепос клубунун өкүлү фавориттей көрүнөт. Анткени менен биз Жыргалбек Чомонов байкебиздин жеңишине ишенебиз. Бул чыгарылышта биз мушкерлерибиздин атаандаштары ким, аларды утуп алуу канчалык деңгээлде мүмкүн деген суроолордун үстүндө изилдөө кылып көрдүк.
Үсүдө айткандай, кимдин жеңишке жетишери бир Кудайдан. Андыктан биз тараптан дуа кылып, моралдык жактан колдоодон башка жардам жоктой. Андыктан спортчуларыбызды колдогонду унутпайлы. Ал эми 16 январ күнү мекендештерибиз жеңиш майрамдайт деген ишеним чоң. Сиздер менен мен Нурсултан Турузбеков болдум. Биздин каналга жазылыңыздар, видеону бөлүшүңүздөр.